Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебиндеги «Дасторкон четиндеги университет» программасынан 76-чы сабак 13-чү тема. Эл журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабагыбыздын планы менен таанышып алыңыздар. Билим, өнөр менен кызмат кылып, эл баласы боло билүү жана айыл мекенди сүйүп, сактап, кызмат кылуу жөнүндө маалымат ала аласыздар. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Мекенди сүйүү коро сөз менен болбойт. Мекенди сүйүү кайсы бир улуттук кийимди кийип алуу менен болбойт. Мекенди сүйүү ага болгон кызмат менен болот демекчи. Эл журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө дасторкон четинде баарлашуу. Агайдын айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылабыз. Урматтуу ата-энелер, дасторкон четиндеги университетте балдарга эл журт, мекен, кичи мекен дегендин маанисин түшүндүрүп баарлашуу өтө зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Ата-эненин тарбиясы аркылуу айыл, район элинин, область, Кыргызстан элинин кымбаттуулугу, элдин, журттун ыйыктыгы жөнүндө сөздөрдүн улуулугун угуп тарбияланса, балдар мекен, кичи мекен деген сөздөрдүн маанисин, чечмеленишин түшүнүшсө жакшы болот. Элиң менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дегендей, эл менен гана адам болушун, адамдын өсө турган тамыр тереңдиги элдерде экендиги, элдин таянычы, коргоочусу экендигин, элдин ичинде өскөн, элди сүйүп, баалап, түшүнүп өскөн адам чыныгы адам болушун, журт, ата конуш деп ата бабалары отурган жерлери, айылы, шаарынын тарыхын түшүндүрүү өтө ыйык. Мекен бул кичи мекенден башталып, андан кийин Кыргызстан мекени болуп эсептелээрин түшүндүрүү. Мекен бул ар кандай, мекен туулган жерден, айылдан башталат экендигин түшүндүрүп, чечмелеп берсе дагы жакшы болот. Мисалы, ааламга жол айылдан башталат. Мекен айылдан, үй бүлөнүн астанасынан башталат. Ал эми айыл бул табигаттын кучагында, чөйрөсүндө, айылдын ыйыктыгын түшүндүрүү, айылдын тоо кыркалары, арча карагат, бак дарактары, өзөн суулары, жалбыздары, жол четиндеги шылдырап аккан арыктары, суулары, тоо адырларда жаткан ар бир таш бетеге, бадал коюн томуктагы айыл мекендин үлүшү экендигин түшүндүрүү зарыл. Айылда ата бабаларыбыздын мурасы, тарыхы сакталып жашап келгендигин түшүндүрүү. Ошондой эле айылдын жери, суусу, абасы, тоолору, касиеттүү адамдары ыйык экендигин түшүндүрүп, ошолорду урматтоого тарбиялоо өтө зарыл. Эл журтка, мекенге кызмат кылуунун көп жолдорунун бири билим, өнөр менен кызмат кылып, эл баласы боло билүү, элди бага билүү, эл багар инсан болуу, элге күйөрман, элдин камын ойлогон инсан болууну түшүндүрүү өтө маанилүү. Улуу чыгыш акыны Саади айткандай, күйбөсөң өзгө камын, эл камын жеп, айтышпайт сен адамдар адамсың деп деген сыяктуу учкул сөздөрдү чечмелеп түшүндүрүү зарыл. Ошол үчүн айылды, мекенди, районун сүйүп сактап кызмат кылуу, аны өзүнүн билими, өнөрү менен бекемдеп чыңдоо, жакшы инсандык сапаты менен чыңдап, мекенди бекемдөө зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, мекенди коргоо, колдоо керек экендигин балдарга түшүндүрүү өтө маанилүү. Ушуларды дасторкон четинде айтып тарбиялоо. Бүгүнкү видео сабагыбызды жыйынтыктап жатып, урматтуу ата-энелер, эл журт, ата конуш, мекен, элдин касиеттүүлүгү жөнүндөгү макал лакаптарды, икаяларды, учкул сөздөрдөн ата-энелер өзүңүздөр дагы дасторкон четинде кошумчалап, тарбиялык баарлашуу алып барсаңыздар, эң жакшы натыйжасын берет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.